Салам достор, биз силер менен 2020 жылы кантип подписчик топтосо болот Инстаграмдан деген темада сүйлөшөбүз. Негизи мен мындан 2-3 жыл мурун, 2-3 эмес, 2 жыл мурун видео тартып көрсөткөн элем. Ошол видеодо Нейтрино Плюс деген программа менен көргөзгөн элем да. Ошол роликти бүгүнкү күнгө чейин элдер көрөт да. Себеп бул тема бүгүнкү күндө актуалдуу экен. Биз эми албетте бекер жолдорун көргөзөбүз да. Акча менен болгон жолдору да бар негизи. Бирок биз бекер жолдорун көргөзөбүз. Негизи өтө программалар көп. Ушу накрутка алганча, бирок бардыгы кыргыз ар мамлекеттин өзүнө тиешелүү гана подписчиктерди топтобойт да. Дүйнө жүзү боюнча топтобойт да. Мисалы, Нейтрино Плюска кирип топтосок, мисалы, бүт эле ошо индустар, же түрктөрбү, мен жакшы ажырата албай койдум. Ошолор да, түрктөрбү же индустар, ошолор жаңы ошолор жатат да. Мисалы, мен подписчиктеримин 98% ошо индустар болуш керек. Негизи мен Инстаграмда колдонуп деле жана кылып неме кылбайм. Просто накрутка алып көргөм да, болобу экен, болбойт бекен депчи. Жана ошондой эле башка жолдору деле бүт эле ошо программа менен болгон. Боттор же болбосо ошо башка улуттун өкүлдөрү да. Живой подписчик топтош үчүн, мисалы, Кыргызстандын өзүнөн кыргыздарды. Анда ошо рекламаны ошо кыргызча кылыш керек да, мисалы, блогерлерге, ошолорго кайрылып, ошолордун жардамы менен кыргызча топтосо болот. Жөнөкөй адамдарга. Эгер сиз атактуу же бир звезда болсоңуз, анда эч кандай накрутканын деле кереги жок. Элдер өздөрү жазылышат да, мисалы, бизде. Вот. Мен ошол Нейтрино Плюс деген ушул программа 2018-жылга караганда быйыл 2020-жылы бунун шарттары өзгөрүп кетиптир да. Мен көптөн бери программага деле кирген эмесмин, Инстаграмга деле көптөн бери кирген эмес элем да. Жакында кирип көрсөм, бул программанын шарттары өзгөрүп кетиптир. Эмне кылабыз? Бул программаны көчүрөбүз биринчи. Play Market'те жок бул. Мен ссылкасын описанияга калтырып коем, ошол жактан кирип көчүрөбүз. Андан кийин көчүргөн жерден установка кылабыз, эч кандай root деле кереги жок. Жөн эле установка кылабыз, APK файлдычы. Андан кийин буга киребиз. Киргенден кийин монтип ар ким өзүнүн аккаунтун катталат да, мисалы. Мен катталып койдум эле жана. Мындай. Буга көптөр буга кирбей атат, мен аккаунтум эч кирбей атат деген мен комментарийлерди окугам да. Буга мен эч кирбей калыш мүмкүн эмес да, сөзсүз кирет. Эгер аккаунт, пароль туура жазылсачы. Туура эмес жазылса кирбейт. Ошондой эле бул жерге киргенде, мына мисалы, лайк топтосо болот. Мисалы, мына 58 лайк мен топтойм. 79 болчу, азыр көрөбүз. Видеонун акыр жагында канча лайк топтолот. Жана ошондой эле подписчик топтосо болот. Подписчик же. Бул жерден стать топ дегенди басабыз. Бул топ дегенди. 10 мүнөткө кетти мына. Бул жерде стать топтон кийин подписаться болсоң, ар бир адамга подписаться болсоң, 8 кристалл берет да. Мен 332 подписчигим бар да. Текшеребиз бирастан кийинчи. Бул жерде кристалл менен болот да, бар иштин баары. Ушу кристаллды бул жерден топтойбуз да. Мурда ушул жерде немени кристаллдын сүрөтүн басып койсок, өзү автоматически топтой берчү эле да. Быйыл бардыгы ручной болуп калыптыр. Мисалы, мына очкарик болуп смайлик турбайбы? Ушул бул жерде жок да. Мисалы, могу поискту бассак, мына мындай сүрөт чыгат. Бул жерден поискту басып койсом, 2 кристалл берет да, муну көрбөй элечи. Бирок буга кирип лайк бассам, буга мына 5 ушундай кристалл берет да. Ошон үчүн сөзсүз неме кылып, лайк басыңыздар да. Чтоб көбүрөөк кристалл алыш үчүнчү.
Жөн эле могу поездду басып койсоң мына 2 кристалдан бере берет мына. Басып бересиң, 60 жолу басасың да, могу сүрөт чыгып калдыбы? Лайк коюп койсоң көбүрөөк кристалл берет да. Мына ушундай. Мына 24 жолу басып койдум дечи. 60 жолу баскандан кийин 1 саатка токтойт да. 1 сааттан кийин кайра уланта бересиңер. Анан бул жерде мына большой кристаллов. Бул жерде неме бас промокод жазып, анан мындай бири-бириңен мындай обмен кылса болот да. Мисалы бирөө отправить этсе болот да сага кристалл. Бирок анын 25%-ин кармап калышат комиссиягачы. Аны промокод жазасыңар. Ушул жерге промокодду мынтип жазасыңар. Менин промокодумчу. Мен азыр эстей албай атам, анан описание калтырып коем да, кандай промокод жазылышынчы. Мен өзүмдүн промокодум. Ошону жазып кирсеңер, силерге бак кошумча кристалл берет, мындайча айтканда. Андан кийин рефералный. Бул жерде меники баягы 2 жылда негизи 400-500 неме болчу, мен жана кече жаңы эле кирдим деп атпайм, ошондой кирип негедир удалить этип алдым да. Эмелерчи, азыр 48. Ушул жазылган адамдардан какой-то бир неме процент кристалл, булар иштеген кристаллдан какой-то бир мындайча айтканда мизерный деп коюлат да, бир болбогон бир проценти силерге да түшүп турат. Аны ошо подписчик колдонгонго, көбөйткөнгө колдосоңор болот. Мен бул программаны прилагать этемби, билбейм. Ар ким өзүнүн эркинде да. Негизи бүт эле индустар да бул жердечи. Индустар му, түрктөрбү, кимдер му? Бүт эле ушу индустар же түрктөр бөлөктөр да. Бирок баягы аккаунтту накрутка кылып 10-15 миң подписчикти көбөйтүп биринчи. Анан кийин жаңы аккаунт катары мындай колдонсо болобу деген ойда мендечи. Бирок мен мына ушу 2 жыл мурун эле топтогом, ушу 10 миңге жетип калган болчу ошондо элечи. Ошондон бери накрутка эле кыла элекмин элчи. Мына 130 бирдеме подписчик болчу, жана 10 мүнөттүк немени запуск кылгычачы. Мына азыр уже 162, ошондо где-то 30 чакты. Анан 79 ушундай лайк болчу, мына 143 лайк. Анан неме? Анан дагы бир жолу бар да. Кыргызча подписчик, жана ушу кыргыз подписчик топтош үчүн же болбосо ушу русский язык, же болбосо ушу кыргызский язык боюнча кыргызча подписчик топтоонун жолдору. Мисалы жанагы массалоинг деп коет да. Бирөөлөргө жазыласың, атактуулардын подписчиктерине, эң башкы. Анан алар баягы кайра сага жазат, админ подписка болупчу. Ошонун компьютер менен болгонда жолу бар да. Адам интип телефонду колуна кармап жазып отурбайсың да. Компьютерден кылып коесуң, браузерден. Браузер автоматически өзү жазылып, кайра отписаться болуп, кайра жазылып ошенте берет да. Бирок компьютер керек, постоянно интернет керек да. Компьютерди жанып, интернет кылып, баягы немени. Ал ошо программа эле эмес, ал ошо бир мындай бир коддор бар да, ошо коддорду браузерге киргизип коесуң, ошо коддор өздөрү баягы автоматически өз ишин кыла берет да. Эгер кызыктуу болсо ошол жөнүндө да видео тартып киргизем. Анан ушул видеону көргөндөн кийин сөзсүз каналга жазылып, лайк басыңыздар. Силер үчүн ал оңой эле 1-2 секундтук иш, биз үчүн, мен үчүн мисалы чоң мотивация болот да, себеби кийинки видеону тартып чыгаргангачы кызыгуу пайда болот. Ошон үчүн сөзсүз каналга жазылыңыздар. Эчкана суранып да кетем да, жазылыңыздар. Андан башка дагы көп немелер бар. Анан бул видеого батыра албай калат үчүн, мисалы ушу бир видеону тартып, же бир сүрөт тартып киргизсеңиз, ага бай просмотр, лайк топтоонун жолдору. Барлыгы бекер, бесплатный жана өтө оңой. Вот ошол жөнүндө да видео тартып киргизем. Каналга сөз жазыңыздар жана лайк басыңыздар. Кийинки жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Карантинде үйдөн чыкпай отуруңуздар.